Мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгынын улуг инспектору кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 30-июлда мамлекеттик органдардын системалуу коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чарасынын жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин опузала пара талап кылуу фактысы боюнча кызматтык бөлмөсүндө пара алууга шек саналган мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгынын текшерүү бөлүмүнүн улуг инспектору кармалды. Кармалган жаран жоопкерчилиги чектелген компаниянын башкы эсепчисинен пландуу салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң кордонду чыгарып берүү үчүн 35 000 сом өлчөмүндө пара талап кылган. УКМК башка кызмат адамдардын салык чөйрөсүндөгү коррупциялык схемаларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тергөө иш-чарасы жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кызматкери тарабынан опузалап акча талап кылуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Тергөөнүн жүрүшүндө улуттук борбордун бөлүм башчысы бейтап балдардын ата-энесинен аларга көрсөткөн кызматтары үчүн системалуу түрдө акча чогултуп турган. Анда акчанын көлөмү 2 000 сомдон 30 000 сомго чейин болгон. Аталган кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Кече 1 август күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Дөлөн Өмүрсаков атындагы спорт аренасынын капиталдык оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Анда ушул жылдын сентябрь айынан тарта башкы стадион футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-турунун беттештерин кабыл ала баштайт. Акырата стадионду оңдоо иштери ыкчамдык менен жүрүп жатканы кабарланды. Башкача бир ойлоп табыш керек. Себебин көрдөсөң, элдер келгенде баардыгы эми болуп калып атат, затор болуп калып атат, элдер кире албай калып атат, текшерүүнүн жолдорун жаңы технологиялар менен ойлоп тапсаңар, биздики мына болгону бул жерде 15 000 адам кирет, туурабы? 15 000, 18 000 адам. 100 000 адам кирген стадиондордо спокойно кирип, спокойно жок болуп калат. Ушуну ойлоп таптым. Макулбу? Тимдин коллегиясында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элчилерди инвестиция тартууда жигердүү иш алып барууга чакырды. Анда кайра иштетүүчү жана сактоо долбооруна, соода логистикалык комплекстерди курууга, Бишкек Ош шаарындагы аэропортторду модернизациялоого каржы табууга аракет кылышы керек, деди өкмөт башчы. Жыйындын соңунда Акылбек Жапаров элчилерден инвестиция тартууда активдүү, креативдүү, натыйжалуу иштерди күтөөрүн кошумчалады. Өнөр жай, энергетика, тоген жана мамлекеттик башкаруу тармактарында абал кыйла жакшырды. Ишканалар ачылып, кырдаал өз калыбына келип жатат. Бюджетибиз биринчи жарым жылдыкта республикалык бюджетибиз 30 миллиард 400 миллион сом профицити менен чыкты. Экономиканы өнүктүрүү үчүн тышкы ресурстарды дагы тартып жатабыз. Бардык тышкы жана ички милдеттенмелерди өз убагында аткарылып жатканын белгилеп кетейин. Мамлекеттик салык кызматы кыргызстандыктарга 1 сентябрга чейин бир катар мүлк салыктарын төлөөнү эскертти. Анда салыкты өз убагында төлөбөгөн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айыппул салынат. Ошондой эле кечиккендиги үчүн 0,9% өлчөмүндө тоом кошулат. Ведомство салыкты мобилдик жана интернет банкинг төлөм терминалдары, ошондой эле банктагы кассалар аркылуу, почта бөлүмдөрү аркылуу төлөсө болоорун кошумчалады.